Хоккей боюнча бүткүл Орусиялык фестиваль Сочиде экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Хоккей күйөрмандарына арналган фестивалдын негизги максаты бул спорттун түрүн жайылтуу болуп эсептелет. Эл аралык салтанатка катышууга каалоочулардын саны көп болуп, 4000 команданын ичинен 124 гана чакырылган. Анын ичине Кыргызстандан Ала Тоо Дордой командасы да илинди. Всероссийский чемпионат среди любительских 40 плюс 40 жаштан өйдөкүлөргө бардык Россияга. А жерге World Cup всемирный болуп калды да, кому за 40. Ошолордун баары чогултуп чоң чемпионат өткөзүштү. Путин өзү келип өзү дагы ойноду а жерде. Алмазбек Окенбаев мындай турнирге биринчи ирет катышты. Нарын областынын Кочкор районунда жөнөкөй трактор айдап иштеген тургун атактуу хоккейчилер менен бетме-бет көрүшүп, Сочидеги муз аянтына чыгам деп ойлогондой эмес. Бала кезде тээп жүргөм. Где-то 9-10 класста акыркы жолу тептим, андан кийин эле тияк-бияк болуп теппей калдык. Мага биринчи жолу эми сыртка чыгып келиш, ушундай олимпийский жерге, олимпиада өткөн жерге барып оюн ойноп катышып келиш мага тарых эле болду. Спорт күйөрмандардын жатаканасын, тамак ашын толугу менен чакырган тарап өз мойнуна алганы менен жол кирени катышуучулар өздөрү табыш керек эле. Айылдагы жөнөкөй тургун үчүн бул дагы чоң каражат. Каржылоону ар ким өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарыш керек болуп калды. Бакыт Төрөбаевга мен чоң рахмат айтам, ыраазычылык. Каржылоо жагынан чоң жардам берди, салымы чоң. Эң негизгиси жеңиш эмес, катышуу деген ураанды карманган фестивалда кыргыз хоккейчилер жакшы оюн көрсөтүштү. Крымдыктарды утуп, сербиялыктар менен тең чыгышты. Беларустар күчтүү болгондуктан утулуп калышты. Сербия, Канада, Белоруссия ушул көп командалар катышып, аябай ыраазы болушту да биздин ошо 9-орунга илингенибизге. Кыргызстан неужели у вас-то городской катоктор барбы, неужели хоккей ойнойсуңарбы? Биринчи жолу болуп атабыз дегендей кылышты да көбүнчөсү. Бир дивизиондогу 16 команданын ичинен Ала Тоо Дордой 9-орунга ээ болду. Хоккей аз өнүккөн өлкө үчүн бул жакшы жетишкендик. Бул дагы да болсо келечекте олимпиадалык спорт түрлөрүн өнүктүрүшүнө болгон салым.